Бизге берилген 3 сандын эң чоң жалпы бөлүүчүсү жана эң кичине жалпы бөлүнүүчүлөрүн табайлы. Ал үчүн биз билебиз, жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Ар бир санды 182ге бөлсөк 90, 90ду 2ге бөлсөк 45, 45ти 3-кө бөлөбүз 15, 15 3-кө бөлүнөт 5, 5 жөнөкөй сан өзүнө бөлүнөт 1, 270 2ге бөлүнөт 135, 135 3-кө бөлүнөт 45, 45 3-кө bölünöt 15, 15 3-kö bölünöt 5, 5, 5-ke birden 450 sanın 2'ye bölüyoruz. 225 3-kö bölünöt 75, 5'ke bölünöt 15, 15 3-kö bölünöt 5, 5, 5'ke 1. Demek bul sandардын эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табуу үчүн биз окшош же болбосо жалпы окшош көбөйтүүчүлөрүн карайбыз. Бизге көрүнүп тургандай 2 ар бир санда бар. Ал эми кийинки 2 жок. Ошондуктан аны албайбыз. 3 дагы бар ар бир санда. Демек алабыз. Кийинки 3 дагы бар ар бир санда. 5 5 дагы ар бир санда кездешет. Демек эң чоң жалпы бөлүүчү бизде 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 2 3 жана көбөйтүлгөн 5 деген сан. Бул сандарды көбөйтсөк 2 менен 3 6, 3 менен 5 15, 6 менен 6-ны 15-ке көбөйтсөк 6 көбөйтүлгөн 15 же болбосо 90. Демек 90 бул эң чоң жалпы бөлүүчүсү болуп эсептелинет. Ал эми эң кичине жалпы бөлүнүүчү бул 3 сандын бул сандардын калаган бирин биздин учурда 180-дин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн алабыз. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 жана көбөйтүлгөн 3. Эми эң кичине жалпы бөлүнүүчүнү табууда биз билебиз. Кийинки сандардын ушу жазылган биринчи сандын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнө окшош болбогон сандарды тандайбыз. Демек бизде кайсы сандар алар? 270-ди карайлы. Биринчи 2 бар. Кийин 3 бар.
5 бар. Демек 3 деген көбөйтүүчүсү 270'tin 180 жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнө кездешпейт. Ошондуктан аны көбөйтүп жазабыз. Ушул эле сыяктуу 450'нүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн арасынан 180'де кездешпеген санды, жөнөкөй көбөйтүүчүсүнө кездешпеген санды карайбыз. Биз көрүп тургандай 2 бар, 3 бар, 5 бар, 3 кийинки 3 бар. Ал эми 5 биз көрүп тургандай бул жерде бир гана 5 болгондуктан экинчи 5 жок. Ошол себептен 5'ti көбөйтүп жазабыз. 5'ti көбөйтүп жазсак, анда бул барабар 180 көбөйтүлгөн 15. Биз билебиз, бул 180 жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү жана 3 көбөйтүлгөн 5 бизде 15. Демек 2700 деген сан. Бул 180, 270, 450 сандарынын эң кичинекей жалпы бөлүнүүчүсү болуп эсептелинет.